Бүгүн Жогорку кеңештин жыйынында депутат Кенжебек Бокоев Ысык көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстандын карамагына өткөрүп берүү боюнча өкмөттүн буйругуна каршы экенин айтты. Ал мындан 1,5 жыл мурун өкмөт Ысык көлдөгү 4 пансионатты өз балансына алды дегенде баары кол чаап сүйүнгөнүн билдирип, эми эмне үчүн кайра берип жатат деген суроо берди. Өкмөт башчыны палатага чакырып, бул суроону тактоо керек деп кошумчалады ал. Кенжебек Бокоевдин айтымында, өкмөт каалаганын кыла албайт. Анткени өкмөттү парламент бекитет. Андыктан өкмөт мыйзам алдында жана парламент алдында жооп берүүгө тийиш, деди депутат. Эмне үчүн мамлекеттик менчикти башка мамлекетке өкмөттүн токтому менен өткүзүп берип атат? Мен ойлойм, буга өкмөткө эч ким уруксат берген жок. Мамлекеттик мүлктү көрүнгөн жака таратып жиберүү жөнүндө ошондон мен ойлойм, жакында өкмөт башчысын чакырып биз сурашыбыз керек да, бул маселени. Ким чечти? Кандай эмне саттыңбы же бекер берип бердиңби? Ушундай маселелерди мен ойлойм, мындай көрүнүштөрдү биз токтотуш керек да. Бекер эле бирөөгө карматып бергенде. Только Жогорку кеңештин макулдугу менен, эмне үчүн Жогорку кеңештин деген? Жогорку кеңеште элдин өкүлдөрү отурат. Элдин макулдугу менен деген сөз да. Кыргызстан Ысык көл облусундагы 4 пансионат жайгашкан жер участактарын Өзбекстанга убактылуу колдонууга берүү чечимин кабыл алды. Тиешелүү буйрукка Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн премьер-министри Сапар Исаков кол койгон. Эскерте кетсек, былтыр 19 объект, анын ичинде Ысык көлдөгү Өзбекстан пайдаланып келген Рохат, Алтынгум, Дилорам жана Бустан пансионаттары Темир Сариев өкмөт башында турганда Кыргызстандын карамагына өткөрүлгөн. Ысык көлдөгү 4 пансионатты биз менчикке алганбыз. Ал биздин менчик, биздин жерибизде турат. Имараттардын баары тең биздики. Анткени эл аралык келишим боюнча ал бизге өткөн, дейт коомдук ишмер Темир Сариев. Ал өзбектердин бизге келип эс алганы жакшы. Бул туризм. Пансионаттарды аларга берүүдөн мурун атайын келишим шарттарды түзүү керек, дейт саясатчы. Келишимдин негизинде берсе болот, бирок аяка шарт коюш керек. Биринчиден бардык салыктарды төлөйт. Биздин мыйзамды толук сактайт. Кыргызстандын мыйзам ичиндеги жер менчик эч качан өтпөйт аларга. Анан алар инвестиция кылып, ошол пансионаттардын деңгээлин, сапатын көтөрүп, аларды ошол жылда толук иштетүү, 2 ай, 3 ай эмес, бир жылдын ичинде толук иштетүү, кышында да, жазында дагы иштетүү деп. Кенжебек Бокоев Кыргызстан эгемендик алгандан бери мамлекеттин аймагында жайгашкан бир нече мүлктү бүгүнкү күнгө чейин өзүнө албай келгенинин себеби биздин өкмөттүн саясий эрки жоктугунан деп эсептейт. Белгилей кетсек, Кыргызстан бул эс алуу жайларын өзүнө кайтарып алгандан кийин Өзбекстан АКШдагы эл аралык арбитраждык сотко кайрылган. Ал эми депутат Өзбекстан тарап сотко бердиби? Демек соттошууга туура келет. Биз андан коркпошубуз керек деген оюн билдирди. Ошондой эле соттошуу бул эл аралык маселе, дейт Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев. Аталган пансионаттар Кыргызстандын карамагына өткөнгө чейин жана өткөндөн кийин мамлекеттик бюджетке канчалык деңгээлде пайда алып келгендиги тууралуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондуна кайрылып маалымат ала албадык. Алло. Бекболот мырза, саламатсызбы? Саламатчылык. Атым Рыскүл, Next TV-дан чалып жатам. Кимден? Next TV. Мен азыр процедурадамын. Канча минуттан байланышайын? Эмне болуп маселе эле? 4 пансионат боюнча сиздерден комментарий алайын. Ал боюнча Мурат Алиев неме берет. Комментарий берет түштөн кийин. Номери бере аласызбы? Номер пресс-службадан аласыздарбы? Кыргыз Республикасынын өкмөтүнө караштуу мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун басма сөз катчысына байланышка чыкканыбызда фонд төрагасы Дүйшөнбек Зилалиев менен Мурат Алиев Ташкентке иш сапарга кеткенин айтып, маалымат алуу үчүн аларды күтүү керектигин билдирди. Ал эми эксперттердин айтуусу боюнча аталган пансионаттардан бюджетке акча деле түшпөйт. Негизинен салык түрүндө кандайдыр бир деңгээлде акча түшүшү мүмкүн. Бирок мамлекетке чоң пайда алып келе тургандай каражат түшпөйт. Рыскүл Жайлообай кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.